Assalamu alaikum достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кыргызстандык мушкер Марсель Нурланбек уулунун алдыда боло турган беттеши тууралуу тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коелу. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой отиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой отиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Кыргыз мушкери Марсель Нурланбек уулу менен казак мушкери Эркебулан Токтардын беттеши февралдын 8-күнүнө Nomad Fighting Championship уюму тарабынан белгиленгенин жакшы билесиздер. Көпчүлүк учурда бул беттеш боюнча өз ойлорун билдирип, спорттук прогноздорду жүргүзүүдө. Спортчулар өздөрү болсо толук кандуу атаандаштыкта жүрө турган беттеш болот деп, мелдешке болушунча көрүүчүнү көп чогултууга аракеттерин кылып жатат. Казак мушкери беттеш тууралуу эмне дейт? Марсель сени айырат деп аткандар, достар, айналайын жандармашин. Кулач кой, күрөш жок кой, кулачка. Истерин жыйсаңдаршы, достар. Урат коймоо. Биринчи раунд мен ойлоп жүрдүм. Токтомой урам. Марсель намыстуу жигит. Кыргыз, тем более кыргыздар менен казактарга окшотат. Казактарда до конца төгүлсөт, кыргыздарда до конца төгүлсөт. Кулабы мүмкүн, куласа кайттан турат, ары карай төгүлүш болот. В общем, оңай жекпе-жек болмойт, мага да болгондо. Бирок мен көбүрөөк урам деп ойлоп турмун ону. Өткөн мен кече онун минуткада стилин көрдүм, кандай стиль, стойкусун көрдүм. Сондуктан осындай вот примерно. Ең соңында битет ғой. Өзүңүздөр билгендей, Nomad Fighting уюму пресс-конференция учурунда мушкерлерге 1 мүнөттүк беттешти сунуштап, 2 спортчуну ортого салган. Анда чынында кимиси күчтүү болгонун карап айтуу кыйын. Ошол эле мезгилде Марсель ММА чебери, грэпплер, ал эми Эркебулан ударник экенин да эстен чыгарбаш керек. Казак мушкери ММА боюнча акыркы соккон спортчулардын көбү, чынын айтканда деңгээли төмөн эле. Бирок бул жалаң мушту менен өтүп жатканын эске алсак, Эркебуланда тактык көбүрөөк боло тургандай. Бирок тажрыйба жагынан беттеш учурунда каршылашты байкап, катасын оңдоп кете турган мушкер бул Марсель деп айтсак да жарашчудай. Айтор спортчулардын стойкадагы деңгээли бири-биринен өтө чоң айырмаланбайт. Ошентсе да Марсельде шанс жок деп айтууга болбойт. Казак мушкери айткандай, кыргыз казак деп эмес, Марсель жана Эркебулан деп бөлүнүп, күйөрмандар бир гана далилдер менен сылык талашсын дейли. Спортто бири жеңет жана бири жеңилет. Өткөрүп жаткан уюм менимче бул беттештен кийин кимиси жеңилсе да реваншты уюштурууга кызыктар болсо керек. Сиздердин оюңуздарча, бул беттеште кимиси ийгиликтүү болуп чыгышы мүмкүн? Өз далилдериңиздерди келтирип, спортчуларды колдоп комментарий калтырып коюңуздар.